Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Коомдук жайда чылым чеккендер текшерилип, 200 000 сом айып пул салынды. Бишкекте коомдук жайда чылым чеккендер текшерилип, 4 объектке 200 000 сом айып пул салынды. Бул тууралуу бүгүн 8 декабрда медианын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Свердлов райондук администрациясы Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору жана райондук ички иштер башкармалыгынын инспекторлору менен биргеликте рейдтик иш-чараларды өткөргөн. Аталган иш-чаранын жүрүшүндө коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салуу талабын бузган тамактануучу жана көңүл ачуучу жайлар текшерилген. Анда жалпы 30 объект текшерилип, эрежени бузган Балаган, Сария, Карами жана Дым Восток аттуу жайларга протоколдор түзүлүп, 200 000 сом мөлчөмүндө айып салынган. Дөңгөлөк жарылып, Лейликте даф айдап бараткан айдоочу капыстан каза тапты. Бүгүн 8 январда Лейликте ор жүк ташуучу автоунаанын дөңгөлөгү жарылып, айдоочусу каза болду. Маалыматка ылайык, Разаков Ош унаа жолунун 330-чакырымында Жалал-Абад шаарынын 42 жаштагы тургуну өзү айдап бараткан даф үлгүсүндөгү күйүүчү май ташуучу унаасын токтотуп, арткы сол жак дөңгөлөгүн текшергени барганда дөңгөлөк жарылып кетип, ал оор абалда. Лейлик жалпы дарыгерлер практикалык борборуна жетпестен жолдо каза болгон. Окуя болгон жерде Лейлик рейбинен ыкчам тергөө тобу тарабынан кароо жүргүзүлүп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Трамп Гренландияны Даниядан алуу үчүн аскердик чараларды колдонушу мүмкүн. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп 6 январда Флоридадагы Мар-а-Лаго резиденциясында маалымат жыйынында сүйлөп жатып, АКШ Панама каналын кайтарып алуу жана Гренландияны Даниядан алуу үчүн аскердик же экономикалык чаралар. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Колдонушу мүмкүн экенин четке каккан жок. Ал Гренландия Вашингтонго эркин дүйнөнү Орусия менен Кытайдын коркунучтарынан коргоо үчүн зарыл экенин баса белгилеп, Данияны аралдан баш тартууга чакырды. Мындан тышкары Трамп Мексика менен Канададан импорттолуучу товарларга олуттуу тарифтерди киргизүү, ошондой эле Мексика булуңунун атын Америка булуңу деп өзгөртүү планын жарыялады. Трамптын сөзү Джо Байдендин администрациясын Украинага карата саясат үчүн сынга алуу менен коштолду. Ал азыркы президентти компетентсиз деп айыптады. Анын пикири боюнча бул орус баскынчылыгын жаратышы мүмкүн. Бул согуш болбошу керек болчу. Эгер мен президент болсом, бул эч качан болмок эмес, деди Трамп. Анын шайлангандан берки экинчи пресс-конференциясы Конгресс шайлоонун жыйынтыгын расмий тастыктагандан 1 күн өткөндөн кийин болду. Керемет көрүнүш. Ысык көлгө кышты үчүн аккуулар учуп келишти.
Ысык көлгө аккуулар учуп келип байыр алышууда. Мындай видеону сүрөтчү Тынчтык Мукамбетов Instagram баракчасында бөлүштү. Кыргызстанга жыл сайын 350-гө жакын келген куштардын түрү учуп келет. Алардын катарында ышылдак жана куркулдак аккуулар дагы бар. Сүйүүнүн символу саналган канаттуулар көлдү айлана тоң, жети өгүз, түп жана Ысык көл райондорунун жээктерин байырлашат. Аккуулар Ысык көлдө көбөйүп, анан кайра келген жагына учуп кетишет. Окумуштуулардын маалыматы боюнча Ысык көл келген куштар үчүн ыңгайлуу жер. Мында 100 миңге жакын сууда сүзүүчү канаттуулар кышташат. Алардын тышкары жазында, күзүндө жер которгон куштардын эс алуучу жана тоюнуучу жайы. Беле кетсе кыргыз жеринде байырлап, Ысык көлгө, Соң көлгө жана Чатыр көлгө көрк кошкон куркулдак аккуулар Кызыл китепке кирген канаттуу. Алар 1959-жылдан тартып корук алынып, 1985-жылы Кызыл китепке кирген. Булак супер кежи. Орусиянын түштүгүндө авиациялык күйүүчү май базасы өрттөнүп жатат. Бүгүн 8 апрелге караган түнү Украинанын учкучсуз учактары Орусиянын Саратов облусунун Энгельс шаарындагы мунай кампасына соккорду. Бул тууралуу чет элдик ЖМКлар жазды. Маалыматка караганда ал жерде орус аскерлери активдүү пайдаланган ири аэродромдордун бири жайгашкан. Облустун губернатору Роман Бусаргин менен Орусиянын коргоо министрлиги чабуул болгонун тастыкташты. Бүгүн түнү Саратов менен Энгельс учкучсуз учактардын массалык чабуулуна дуушар болушту. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жок. Кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам кызматтар жеринде иштеп жатат деп жазган Саратов облусунун губернатору Телеграмдагы каналында. Кийинчерээк Орусиянын коргоо министрлиги Саратов облусунда 11 учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирген. Телеграмдагы Астра жана башка жаңылыктар каналдары Энгел шаарында жайгашкан авиациялык күйүүчү май сактоочу мунай базасындагы ири өрттү чагылдырган видео тасмаларды жарыялашты. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын премьер-министрлери жолугушту. Бүгүн 8 январда Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын премьер-министрлери Адылбек Асмалиев, Абдулла Арипов жана Кохер Расулзоданын 3 тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Маалыматка ылайык канда тараптар бүгүнкү жолугушуу кызматташтыкты жана аймактык биримдикти чыңдоого умтулуусун ар дайым белгилеп келишкен. Үч өлкөнүн мамлекет башчылары Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев жана Эмомали Рахмондун буга чейин жетишилген мамлекеттик чыгарага байланышкан макулдашууларынын аркасында болуп жатканын белгилешти. Үч мамлекеттин өкмөт башчылары өлкөлөр соода жана логистикадан тарта суу, энергетикалык жана маданий гуманитардык байланыштарга чейин негизги тармактарда өз ара аракеттенүүнү күчөтүү үчүн эбегейсиз зор потенциалга ээ экендигин айтышып, мында чек ара жана аймактар аралык кызматташтыкты өнүктүрүү аркылуу өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтыкты активдештирүүнүн кыймылдаткычы катары маанилүү роль ойнорун белгилешти. Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо процессинин аякташы белгиленип, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге ратификациялык грамоталарды алмашылганы айтылды. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек арасы тууралуу 2024-жылдын 4-декабрындагы макулдашууда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын калган аймактарын сыпаттоо толук бүткөрүлгөнү абдан маанилүү экени, эми жумушчу топтор жыйынтыктоочу документтерди даярдоону тез арада иштеп чыгуусу керектиги белгиленди. Өкмөт башчылары жолугушуунун жыйынтыгында бүгүнкү отурум элдердин жана өлкөлөрдүн жаргалчылыгы үчүн аймактын кийинки ондогон жылдардагы тагдырын алдын ала аныктаарына ишенерин, үч мамлекеттин президенттеринин алдыда боло турган жолугушуусу боордош өлкөлөрдүн ортосундагы жакшы коңшулук мамилелерди жана көп кырдуу өнөктөштүктү өнүктүрөөрүн белгилешти. Беле кетсек, жолугушуу Кыргызстандын Баткен облусунун, Өзбекстандын Фергана облусунун, Тажикстандын Сооди облусунун аймактарындагы бул үч өлкөнүн мамлекеттик чек араларынын тогушкон чекитинде өткөрүлдү. Израиль өкмөтүнө Туркия менен согушка даярдануу сунушталды. Израиль Туркия менен тикелей тирешүүгө даяр болушу керек, анткени Анкара Осман империясын калыбына келтирүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу The Jerusalem Post Nagel комитетинин Израиль өкмөт тарабынан 2024-жылы коргонуу бюджетин талдоо жана коопсуздук стратегиясын иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн комиссия баяндамасына таянып жазып чыкты. Баяндамада Туркиянын сириялык топтор менен биригүү коркунучу баса белгиленген. Бул көйгөй Ирандын коркунучунан да жаман болушу мүмкүн экени айтылат. Басылма комитет жогорудагыларды эске алуу менен бирикки алдыдагы 5 жылда Израилдин жылдык коргонуу бюджетин 15 миллиард шакелге көбөйтүүнү сунуштаганын жазат. Атайын комиссия даярдаган
Доклад 6 январда премьер-министр Биньямин Нетаньяхуга жана өлкөнүн коргоо министри менен каржы министрине берилген. Токойду каптаган өрттөн улам Лос-Анджелестин айрым аймактарына өзгөчө кырдаал киргизилди. АКШнын Калифорния штатынын бийлиги Лос-Анджелестин батыш тарабындагы кээ бир аймактарды каптаган токой өртүнөн улам өзгөчө кырдаал жарыялады. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, кечээ 7 январда бийлик шамалдан улам өрт күчөшү мүмкүн экендигин эскертип, тургундарга эвакуациялоо буйругу берилди. Palisades аймагындагы эвакуация зонасында 30 миңдей адам жашайт. Маалымат жыйынында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 10 миңдей үй коркунучта экенин билдиришти. Калифорниянын губернатору Гевин Ньюсомдун айтымында аймактагы көпчүлүк имараттарды тилси жоо каптап, жараксыз абалга кептелди. Бул арада Лос-Анджелесте жүргөн АКШнын президенти Джо Байденге кырсык боюнча маалымат берилип, ак үй жергиликтүү бийлик менен байланышта экендиги маалыматта кошумчаланган.